Кесипти туура тандоо ар бир адам үчүн маанилүү нерсе. Өлкөдө чоңдор үчүн билим берүү саамалыгы уланууда. Анын алкагында жерлерде окутуулар өткөрүлүп, катышуучуларга кошумча көндүмдөр үйрөтүлүп жатат. Эң негизгиси эле биздин адамдардын аң сезимин кичине өзгөрттү. Себеп дегенде баягы мен университетти бүткөм, болду эми эмнени окумак элем деп эле отуруп калбастан, университетти бүткөндөн кийин дагы жашоонун талабына жараша, коомдун өзгөрүшүнө жараша бир көндүмдөр керек экенин элдер түшүнүп, жок, мага кеч эмес экен, мен аз деле билим алсам болот турбайбы дешип, ошол аң сезимди өзгөрткөнгө чоң таасирин тийгизди десем болот. Эң чоң пайдасы ушул болду. Анан албетте бул эми баягы кызыккандардыкы өзгөрдү. Эми кызыкпай жаткан канча маалыматы жок, канча элдерибиз бар. Ошолордун баарына жеткизели деген талап кылып атабыз да ушул долбоордун алкагында. Иш-чаранын алкагында Бишкектеги борбордоштурулган китепканалар тармагында ачык эшиктер күнү өткөрүлдү. Анда ар бир кызматкерлерге долбоор аркылуу кошумча көндүмдөр үйрөтүлдү. Мисалы, бүгүнкү иш-чарада туура тамактануу жолдору жана тигүүчүлүк кесиби боюнча китепкана кызматкерлеринин мастер-классы болуп өттү. Туура тамактануу боюнча смузи курсун өткөнбүз. Анын ошол жөнүндө кичине кыскартып айтып берейин. Бул негизи биз жашоодо туура тамактанууга көк сак менен смузи жасайбыз да. Баштап кетүү иштерин окутабыз. Андан тышкары мындай кийим тигүү бизге ушул эле DVV International 2 машина верловкасы менен берген. Биз өзүбүзгө момундай формаларды тиктик. Бүт китепканачылар форма кийдик. Анын өңүн дагы биз ушул мэриянын астында болгондуктан мэриянын желегине окшош кылып тиктирдик. Белгилей кетсек, чоңдор үчүн билим берүү саамалыгы бир жумадан бери өткөрүлүүдө. Анын алкагында өлкөнүн бир катар аймактарындагы китепканаларда ачык эшиктер күнү болуп, атайын дайындалган мастер-класстар 10 октябрга чейин уланмакчы. Дастан Жолдошев, Жумабек Ногоев, 7 канал.